Ansar Tayyip Mençik Mektebi'ne geldim. Көчө жагы бүт тосулган, коопсуз. Англис тили, араб тили, ыйман сабактары бар. Карате, гимнастика, шахмат, анан программирование бар, IT курстары. Спорт кружоктору да бул жерде болот. Заманауи техника жетишти дегендей. Акыркы үлгүдөгү компьютерлер. Ansar Tayyip Mektebi'ne sunuştayız. Урматтуу ата-энелер, бүгүн Оштогу Ansar Tayyip Mençik Mektebi'ne келдим. Дагы бир жолу сиздерге жаңы окуу жылынын башталышында көрсөтүп коелу. Былтыркы мурдагы жылдары дагы Ansar Tayyip'ти дайым сиздерге жай мезгилдеринде көрсөтүп жүрөбүз. Улуг агайды тааныйсыздар, мына ушул Ansar Tayyip Мектебинин негиздөөчүсү шаарда эки жерде иштейт. Мына бул 3 кабаттуу корпуста балдар аябай көп окуйт. Анан наракта Ош районунда дагы бир филиал бар, аны дагы көрсөтөбүз сиздерге. Дрон менен дагы корпусту, окуу жайды үстүнөн тартып көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Жайгашкан жери Татуу үй Турсунбаева көчөсү 101. Ош рести маңдайында. Бул жагы Ош базарчиктен келет, Ош районундагы. Ош районундагы. Бул жагы ушу Азия маркети жактан келет да. Бул жагы Т жактан келет, Маданият жактан, Фуркат жактан келет негизи. Агай куш келдик дагы бир жолу. Амансызбы? Ден соолук жакшыбы? Өзүңүздөр тынчсыздарбы? Кудайга шүгүр. Былтыркы жылы аябай балдарды кабыл алып, ушу бир жыл бою катуу окуттуңуз окшойт, а? Жакшы аракет кылдык. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Агай, биздин көрүүчүлөр, ата-энелер менен бир саламдашып коюңу. Ассаламу алейкум, урматтуу каттаачылар. Амансыздарбы? Быйыл канча бала кабыл аласыз? Анан канчанчы класстан канчанчы класска чейин кабыл аласыз? Быйыл негизи 11 жылдык мектеп, 1-класстан 9-класска чейин кабыл алып атабыз. 1-класстан 9-класска чейин кабыл алып жатасыз. Жакшы. Азыр мына жаш балдар жүрөт, жайкы лагерби же подготовительный? Булар азыр мектепке даярдоо курстарын уюштурганбыз. 2018-2019 жылкы быйылкы келе турган окуучуларды. 1 айлык даярдоо курсуна жазып, азыр даярдап, анан сентябрда бу жерде окуй турган окуучулар. Жакшы. Өтө созбой көрсөтө берели туугандар. Мына сырт жактан, көчө жактан ата-энелер негизи балдарын эртең менен алып келип ушул жерден күзөттөн өткөрүп киргизип коюшат. Кайра ушул жерден окуу убактысы бүткөндө анан алып чыгып кетишет. Мына киргенде площадка, бул жакта ушу мына бактарактар бар, отургучтарды койгон. Анан балдардын спорт площадкасы көрдүңүздөр. Көчө жагы бүт тосулган, коопсуз. Камера көзөмөлдөрү да коюлуптур, а? Коюлган, 24 саат охрана коюлган. Бардыгы бар. Бардыгы каралган. Анан корпустун сырткы фасадын боёпсуз, а, жакшы? Сырткы боёлуп, утепление болгон. Жакшы. Бисмилла, мына кирип келдик. Биз азыр коридордобуз. Мына жагы эмне беле? Бул жагы кухня, бирок ашканасы. Ашкананы сыртка чыгарып атабыз. Азыркы учурда сыртта жаңы ашкана курулуп атат. Жаңы окуу жылына көчүрүп чыгасызбы? Көчүрүп чыгабыз бу. Бияк эмне болот? Бул жак башка учебный немелер болот. Класстар болот. Агай, ата-энелер үчүн бу мектепке балдарды окутуунун төлөмү эң кызык да. Канча сом быйылкы жылкыга тариф бир баланы окутуу айына? Негизи бир балага 13 миң сомдон. Эгер бир үйдөн 2ден, 3дөн, 4дөн бала келген болсо, анда 12,5 миң сомдон болот. Анын ичинде 3 маал ысык тамагы, англис тили, араб тили, ыйман сабактары бар. Карате, гимнастика, шахмат, анан программирование бар, IT курстары. IT-ге басым жасап атасыз? IT-ге басым жасап атабыз быйыл. Бирок негизги уклон бул английский. Негизги уклон английский. Анан каласа маршруттар бар, апара алып келет. Бул жагы Каратай, Башбулак, Таразага чейин барат. Бул жагы 30 адырдан жогору өтөт. Карасуунун центри, бул жагы Ишкебан, Сымыттуу, Жапалак, Озгор, Учар, Төлөйкөн, Онадыр, бүт жактарга койгонбуз. Бүт маршруткалар коюлган. Маршруттар коюлган өзүбүздүкү. Жакшы экен. Сону окута бересиздер, 13 миң сом тамак аш ичинде кошумча ушу кружоктор менен да? Кружокторго өзүнчө төлөнөт. Кружоктор бар жок ичинде. Бар жок ичинде. Жакшы. Балдар качып тургула бул жака? 1-класска окуйбу булар? Булар 1-класска келди быйыл. Уже ата-энелер балдарыны подготовительныйге берип туугандар. Балдарын окутуп атыптыр. Биякта? Бул жакта мен бул директордун кабинети экен, а? Кабинети. Директордун кабинети. Раса көз эме көп го, камера, а? Бул камераны көрсөтүп коелучу. Бүт класстарды ушул камерада көрүп отурасызбы? Бул жерде мен бар, исполнительный директор дагы бар. Завучтар дагы бүт көзөмөлдөп карап отурушат. Коопсуздук үчүн. Ар бир класстар сабак кандай өтүлүп атат, кандай
өтүлүп аткан бүт баарын карап көзөмөлдөп турабыз. Онлайн көзөмөлгөн да? Онлайн көзөмөлө. Жакшы. Бул эми директордун каанасы. Кабыл алуу ушул жерде жүрөбү? Кабыл алуу ушул жерде. Жакшы. Бул эми Билим берүү министрлигинин талабына ылайык 5 күндүк окуу жүрөт да? 5 күндүк программа. Эртең саат 8-ден 4:30га чейин жүрүшөт балдар. Бул 1 класс экен. Бул 1 класс, чаканраак. Былтыр да тарткан элек, жакшы. Гүлдөрдү аябай өстүрүпсүз го, Охо. Сону. Класстарды мындай аралап көрсөтүп кое берели, бардыгын эмес да? Ага, Бул жакта как раз балдар подготовительный жүрүп атат. Эми отурайга жаш балдар, караңыздар, балдар, кыздар. Булар эми подготовительный, мектепке чейинки даярдык жүрүп атат экен да? Кыздар, эжекелер окутуп атат экен. Ата-энелер аябай көп келип атат го. Кабыл алуу учурун мезгилинде. Бул да 1 класс. Мына 1 класстар. 1 класс. Бул жакта да 1 класс. Келе бериңизерчи. Эми бардыгын көрсөтө албайбыз эми, созгондо эмне? Былтыр да көрсөткөнбүз. Бул жактарда класс. Бул жакта да 1 класс мынакей, караңыздар. Бүт ушу окуу класстары. Жайында, кышында жылуу эле болдубу? Жылуу, аябай жылуу. Жылуулук маселе бүт каралган. Бул жерде балдар теннис ойношот. Бул жакта түшүп аткан жаңы кухнябыз. Ашкананы ушул жака жылдырып атасызбы? Ашкананы ушул жака сыртка чыгарып атабыз зданиядан. Ремонт кылып атасыз да? Ремонт жүрүп атат азыр. Жакшы. Сон. Ого, мына жактарды да өтө сонун кылып жасап койсуз го, Быйыл былтыр ремонт кылганбыз муну дагы бүт. Сонун кылып. Өзү мына өтө сонун нерсе экен да, кипки мурамы. Балдарга баягы тепкилесе деле кир болбойт, арчып тазалап кое берет. Тазалап иштеткенге. Канчанчы этажга чыгасыз? Азыр ишти залды көргөзүп бир жолу. Жакшы. Сиз мындай мектепте балдарды көп окуткан алдыңкы мектеп болуп калдыңыз окшойт мектепте, да? Быйыл 10-жылга кетип атабыз да каласа. 10-жылга? 10-жылга кетип атабыз. Ачканыбызга. Так, бу жакта эмне каналар бар? Бул жакта өзгөрүп кеткенби, а? Бул жагы раздевалкасы. Балдар чечине турган раздевалкасы. Бу жака бүт мат салынып. Мат салынган, бул жер ошол хореография, тансысы, анан карате. Карате. Бардыгы ушул жерде. Ушул жерде. Спорт кружоктор да бул жерде болот. Ушул жерде болот. Би кружоктор да ушул жерде болот. Жакшы экен, сон. Бу жака мына аппаратураларда, колонкаларда коюпсуз, а? Бар жагы бар. Камералар коюлуптур. Жакшы жасалыптыр, ремонт да сонун болуптур. Бул кагай? Сонун болуптур. Болушунча шарт түзүп атабыз эми. Демек 13 000 сом. Развоз бар. Маршруттук каттамдар эми аларга өзүнчө төлөнөт да туурабы? Аларга эми алыс жакынына карап максимум 3 000 сомго чейин. 1 айга төлөп. 1 айга төлөм. Экинчи кабатта да класстар беле? Экинчи кабатта бар көргөзүп коебук. Бу жакта да класстар бар да. Бул жактар башалат уже класстар. Мына класстар, карап коюңуздар. Класстар дегенде эми интерактивный доскалар да коюлган. Бүт. Буларды алып коюпсуз да, жакшы. Азыр негизи сабак ушуну менен көп өтүлүп калды го. Заман өнүктү, техника жетишти дегендей. Камера көзөмөл ар бир класста бар. Ар бир класста бар. Интерактивный доска бардыгындабы же ара-арада? Аралыгында, бирок жакында да 10 заказ бергенбиз, алыңызда уже келе турган болду. Алда келет буюрса. Жарык, жалюзилер тартылган, мына отопление кышында иштейт. Каралган. Полкалар, вешалкалар бардыгы уюштурулуптур, жакшы. Окутуучу, мугалимдердин тажрыйбасы кандай? Негизи бизде минимальный 5 жылдык стаж менен алабыз. Аны дагы текшерип көрүү экзамен менен, бирок 1 жылда 2-3 жол биз окуудан өткөрөбүз. Ошол каникул дем алыш мезгилдеринде, эс алуу күндөрү. Тең жогорку тажрыйбалуу мугалимдерди алабыз. Мугалимдер. Бардыгы да. Мынанда бир көрүп коюңуздар беле? Бу жакта дагы бир класс, ушунда катар эле бардыгында экраны бар экен мындай. Экран дегенде интерактивдүү доскалар. Мында жакшы оформление, жакшы болуптур. Англис тилин окутушат, кружок кылып, а? Бул жакта компьютерный классыбыз. Компьютердик класста барбы? Акыркы. Бу жакта. Ого, экрандар аябай коюпсуз го, а? Компьютердик класс сонун болуп турган. Компьютерный класс. Жакшы жасалып, сонун ар бири бирден. Бүт экран коюпсуз, а? Акыркы үлгүдөгү компьютерлар. Балдарга кызык. Аябай былтыр сонун акыркы 2 ай окуттук. Аябай сонун болду. Информатика боюнча олимпиадагыдан 1-местен алып келишти. Былтыр окуучуларыбыз. Сонун болуптур да. Мына база жакшы экен, материал техникалык база. Жетиштүү болсо, окуучу дагы ошого жараша кызыгып окуйт да. Туурабы? Кызыгып окуйт. Эң сонун.
Ошондо 1-класстан 9-класска чейин кабыл аласыз быйыл, экзамен менен. Бир класста канча бала окуйт? Кээ бир класстарда 20, кээ бир класстарда 15, анан кээ биринде 24төн. Максимум. Максимум 24-кө алып барасыз, 24-25. Анан чоң класстар өзгөчө 15тен. Чоң класстар 15тен. 5-класстан жогору жагы. Жакшы. Урматтуу ата-энелер, аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Негизи эң маанилүү инвестиция бул балдардын билимине болгон инвестиция. Себеби балдар келечегибиз. Балдарды канчалык окутсак, алардын билимине көңүл бурсак, алар биздин келечегибиз да. Туура. Туура багай? Туура. Локациясы дагы жакшы, шаардын мындай эң жакшы локациясында. Бул жагы мисалы 30 адырдан баштап, Башбулактан баштап, буягы Кара Суудан бери алып келе берсе болот. Манагы Озгур, Төлөйкөн, Учар, Жапалак, Кеңеш, бул жагы Керметоодон бери, Кызыл Кыштактан бери бүт бардык жерден алып келе берсеңиздер болот негизи. Азыр кийинки филиалыбызда барып көрүп коелу, андагы сиздерге көрсөтүп коелу, дареги түшүнүктүү болсун. Ош районунда эле жана Вещевой рынокко жакын. Мына домдордун ортосуна эле киргенде, жолдун боюнда эле ал жер дагы локация сонун. Эки филиалдын бири-бирине жакындыгы дагы жакшы да. Агай нарака чуркап, биракка чуркап, уюштуруп бардыгын көзөмөлдөп, окууну контролдоп турат да. Ушул кеттик анда баралы. Мына экинчи филиалына келдик. Ансартаев мектеби. Карасууский деп коет. Кара Суу көчөсүнөн бурулуп кирет да. Бул жер жанагы Вещевой рыноктун башталышы. Ош району базарчиктен бери 300-400 метр бери басып келесиздер да. Бул жерде мына дарбазадан киргенде сол жакта спорт площадкаңыз бар экен агай, Анан бул жерге брусчатка басыпсыз. Охо, мектебиңиздин сыртын эмне жаңы көйнөк кийгизип койгонсуз, Былтыр мындай эмес эле го? Быйыл жаңыладык Кудай кааласа. Бул корпусундагы ремонтун сырткы фасадын жасапсыз да? Быйыл бүт сырты, ичи, тышы полный ремонт болду быйыл. Бүт ремонттон өттү. Ичи баягы эле класстар. Ошол эле класстар, бирок бүт ремонт болуп бүттү да. Ичи сырты бүт ремонт болду. Жакты. Биякта да ашканалар бар. Бар, спорт зал, наркы мектепте кандай условия болгон болсо, бул жакта да ошондой условия. Компьютерный класстар өзүнчө, бул жакта дагы залдар өзүнчө. Анан эми кайсы локация сиздерге жакса? Бул локация болсо, ушул жерге алып келип тапшырыңыздар. Биринчи корпус жаккан болсо, ал жакка алып барыңыздар. Кайсы филиал туру келсе? Биринчи филиал, экинчи филиал. Бул жерде алып келе бересиздер. Дагы бир ориентир, мына Нарима мектеп, мына коронун аркы өтүп Нарима мектеп. Нарима мектебинин эле жанында. Анда өтө сонун экен. Өтө сонун экен туугандар. Телефон номурун жазып койдук. Улук агайга кабыл алуу бөлүмүнө байланышка чыгыңыздар. Мектептин башталышына туп-туура 1 ай калды. Эртерээк берип, эртерээк аракет кылыңыздар. Эртерээк. Буюрса мына жакшы окутат, иншалла. Ата-энелер дагы көп бизден сураган учурда ошо Ансартаев мектебине сунуштайбыз. Агай сизге ар биринди чалып мына ата-энени жөнөттүм, бул ата-энени жөнөттүм деп сизге чалып тынчыңызды албайм го, бирок чалса сизди сунуштап коюп атабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик, жакшы окута бериңиз. Бар болуңуз анда. Алла разы болсун. Урматтуу ата-энелер, көрүшкөнчө. Балдарыңыздар ушул Ансартаевда окуп келечекте ушу Кыргызстанды көтөргөн эр азаматтардан болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.